Жалал Абад облусу, Аксы району, Салибай Шатманов атындагы номер 39 Кызылжар жалпы орто билим берүү мектебинин башталгыч класс мугалими Асанова Нурзат Бокоевна. Нурзат Бокоевна өзүнүн кесибин сүйгөн, барктаган, билимдүү мугалим. Ар дайым сабагына изденүү менен замандын талабына ылайык жаңы технологияларды, усулдарды пайдаланып, окуучуларга кызыктуу, жеткиликтүү сабак өтүп келет. Эмгек жолунда бир нече ийгиликтерди жаратып келүүдө. Саламатсыңарбы, балдар? Саламатсызбы. Азаматсыңар, отургула. Бүгүнкү сабакка даярбызбы бардыгыбыз? Ооба. Анда эмесе сабакты баштайбыз. Бүгүн адабий окуу сабагы. Барыбызда окуу куралдарыбыз барбы? Даярбызбы сабакка? Анда эмесе балдар, сабакты баштаардан мурда бири-бирибизге жагымдуу маанай тартып алабыз. Колубуздагы актай барактарды башыбызга коебуз. Музыканын коштоосунда мен айткан нерселердин сүрөтүн тартабыз. Даярбызбы? Ордубуздан турабыз анда. Эң алгач эле жаркырап, чайыттай ачылып турган күндүн сүрөтүн тартабыз. Күндүн сүрөтүн тартып бүттүкпү, балдар? Эми жерде өсүп турган гүлдүн сүрөтүн тартабыз. Гүлдүн сүрөтүн тартып бүттүкпү? Жанында шаркырап аккан суунун сүрөтүн тартабыз. Азаматсыңар. Эми ошол эле гүлгө конуп турган көпөлөктүн сүрөтүн тартабыз. Жаратылыштын сүрөтүн тарта алдык. Эми балдар, тарткан сүрөтүңөрдү өзүңөр көргүлөчү. Экранга барыбыз көңүлдү бурабыз. Алтын эреже түзүп алсак, даярбызбы? Алтын эреже доскадагы жаныбарлар боюнча алтын эреже түзөбүз. Биринчи, балыктай, туйлабай, ташбакадай, кыгырабай, короздой, кыйкылбай, улактай, секирбей, арыдай, ызылабай, кол көтөрүп, жооп берүү. Балдар, алгач биз топторго бөлүнүп алалы. Эми топторго бөлүш үчүн биз адамдагы оң сапаттарды атап бергиле. Кандай адамда оң сапаттар бар, Элиза? Акылдуулук. Абдулазиз? Ыймандуулук. Азаматсың, отур. Айнуста? Боркерлик. Азаматсың. Нуриет, сен кандай оң сапаттарды билесиң? Менеткеч. Менеткечтикти. Аруке? Мээримдүүлүк. Иса, сен кандай оң сапаттарды билесиң? Адептүүлүк. Адептүүлүк. Алихан? Акылдуулук. Акылдуулук. Азыр балдар топторго бөлүнүп алыш үчүн доскада стикерлердин артында боорукер, менеткеч жана акылдуу деген сөздөр жайгашкан. Ошол силер чыгып, баарыңар бирден ушул сөздөрдү окуп, кимдики кандай болсо, ошол топторго барып бөлүнүп отуруп калабыз. Акылдуулар акылдуу топко, менеткечтер менеткеч топко, боорукерлер боорукер деген топко. Түшүндүкпү?
Үйгө тапшырманы окуп келдикпи? Ооба. Эгерде окуп келген болсок, анда кезектешип айтабыз. 5 кабаттуу үйдүн коросунда бир жолбун ит пайда болду. Ал адегенде жаш балдарга үйүр болуп алды. Ал короодо көп деле үрбөйт болгону алыста болсо дагы чоң кишилерге бир арс этип басылат. Балдар ага Кашка деп ат коюп алышты. Алар балдар Кашкага канча деген кыйынчылыктарды келтиришти. Кашка да балдарга үйрөнүп калды. Алар ар күнү балдар Кашкага тийишип, кубалашып ойноп жүрүштү. Кашка ар күнү балдарды топ кылып чоң жолго чейин күзөтүп койчу. Кашка балдарды күзөткөнү чыкпады. Анткени Кашканын ичи шишип, ага чоңдор айтты: Кашкага көп тамак бергиле, ал балалуу болот окшойт деди. Кашка бир нече күндө өткөндөн соң накта 5 балалуу болду. 5 балалуу болду. 5 баланын бирден күн сайын жоголо баштады. Акыры бир күнү калды. Бир күчүгү калды. Ал күчүгү менен чоң жолго чыкты. Ал күчүгүн алып асфальт жолго бара жатты. Ал асфальт жолдо машиналар аябай көп өтүп жаткан болчу. Анын баласы асфальттын ортосунда эле бир убакта машина чыйк этип токтоп калат. Ошондо кандар туш-тушка тарап баштайт. Кашка болсо бир чекеде турат болчу. Ошондо анын баласы бир убакта эле көздөн кайын болуп калат. Көздөн кайын болуптур эми балдар. Жыйынтыктап айтып коебуз. Ким үйгө тапшырманы жыйынтыктап айтып коет? Küçüklerдің apası menin baldarım табылат деп ойлонуп жүрдү. Бирок баласы чыкпады. Жолбун ит Кашка үмүтү үзүлгөн жок. Демек балдар үйгө тапшырма Кашкан кемесин баарыңар окуп келиптирсиңер, азаматсыңар. Чыгармадан силер өзүңөргө кандай таасир алдыңар? Мээнеткеч тобу? Оор керекти. Акылдуу тобу силерчи? Силер боорукер тобу? Аларга кам көргөнү. Азаматсыңар. Демек үйгө тапшырманы жакшы окуп келипсиңер. Анда эмесе үйгө тапшырманы окуп келген окуучулар силер Бекзадага 5, Айнускага 5, Нурзинага 5, ошондой эле Абдулазизге, Кайратка 5 койдум. Ал эми калган окуучулар дагы аракет кылып окуйбуз. Бардыгыбыз экранга көңүл бурабыз. Үй тапшырмасын бушуктайбыз балдар. Чыгармада каармандарды биз билип калдык. Кимдер болду? Күчүктү уурдаган адамдар. Андан кийин башка каарманыбыз Кашка, Кашка. Эми ушул каармандарга мүнөздөмө жазабыз. Колубуздагы атайын тиркемелер бар, таблица түзүлгөн. Даяр таблица бар. Анда эмесе балдар, каармандарга мүнөздөмөлөрдү жаздыңарбы? Таблицаны толтурдуңарбы? Бүткөндүр, алып келебиз кана. Азаматсың. Азаматсыңар, мээнеткеч тобу, андан кийин боорукер тобу, азаматсыңар. Эми мен силердин жазган мүнөздөмөлөрүңөрдү окуп берейин. Анда эмесе акылдуу тобунун таблицаны толтурганын окуп берейин. Күчүктөрдү уурдаган адамдар адепсиз, ташбор, ичи тар, жаман. Кашка болсо адептүү, жоош, мээримдүү, балдарына камкор эне дейт. Андан кийин мээнеткеч тобу
Күчүктөрдү уурдаган адамдар ташбоор, акылсыз, эне жүрөгүн баалай билишпейт дейт. Кашка акылдуу, боорукер, балдарынан үмүтүн үзбөйт, мээримдүү эне, камкор дейт. Андан кийинки боорукер тобу күчүктөрдү уурдаган адамдар ташбоор, ичи тар, акылсыз, жаман дейт. Андан кийин кашка болсо баласынан эч качан үмүтүн үзбөйт, жоош, боорукер, мээримдүү, ар дайым балдарын ойлойт дейт. Демек, ушул сапаттар туура экендигин биз азыр экранга карап текшерип алабыз. Демек, толтурган таблицаңарды карайбыз. Күчүктөрдү уурдаган адамдар акылсыз дейт, ташбоор дейт, ичи тар дейт. Туурабы? Туура болду. Акылдуу тобунуку туура болду. Мээнеткеч тобунуку туура болду жооптор. Ал эми боорукер тобу бир аз силер адашып калдыңар. Кашкага боорукер, жоош. Ушул эки сапат дал келет. Андан сырткары дагы биз айттык. Балдарына камкор, ар дайым балдарын ойлогон эне деп жазыптырбыз. Балдар, бүгүнкү жаңы темага өбөлгө түзүп алыш үчүн бардыгыбыз экранга көңүл бөлөбүз. Экранда кандай таттууларды көрүп турасыңар? Арузат, Момпосы, Азар, Бамустак. Мен торттун сүрөтүн көрүп турам. Балдар, азыр силер бир нече таттуулардын аттарын айттыңар, Эми ошол силер билген таттуулардын дагы таттуу экенин, эмне экенин билгиңер келеби? Ооба. Анда эмесе бүгүнкү тема баарынан эмне таттуу жомогу. Балдар, бүгүнкү сабактын максаты баарынан эмне таттуу жомогунун маани мазмуну менен таанышасыңар. Өз ойлоруңарды далилдеп айта билүүгө машыгасыңар. Алган билимдерди турмушта пайдалана билесиңер. Мээнеткечтикке, эмгекчилдикке тарбияланасыңар. Эгерде бүгүнкү сабакта чыгарманын мазмуну менен түшүнсөңөр, чыгарманы өз сөзүңөр менен айта алсаңар, алган билимдерди турмушта пайдалана алсаңар, бүгүнкү сабак максатына жетет. Балдар, силер азыр төмөндөгүдөй баалоо критерийлерине ээ болосуңар. Бүгүнкү сабакта өтүлгөн теманын мааниси, мазмунун терең түшүнүп, чечмелеп бере алсаңар, сабактын башынан аягына чейин активдүү катышсаңар, топтун ишине активдүү катышып, ойлоруңарды сунуш кылып алсаңар, суроолорго туура так жооп берсеңер, силер 5 деген баа аласыңар. Ал эми теманын мазмунун түшүнүп, бирок жарым жартылай айтып, сабактын кээ бир бөлүктөрүнө катышсаңар, 4 деген баа аласыңар. Ал эми өтүлгөн теманын мазмунун толук эмес айтууга аракет кылсаңар, сабакта аршыкча нерселерге, иш аракеттерди жасасаңар, топтук иштерге такыр эле катышпасаңар, силер 3 деген баага ээ болосуңар. Түшүнүңөрбү? Балдар, силер эмгекчил адам эч убакта ачка калбасын билесиңер. Эми бүгүн биз ойлонуп, изденип көрөлү. Бардыгынан эмне таттуу экендиги билиш үчүн биз жомокту көңүл буруп угабыз. Арстан падыша болуп турганда жан жаныбарларын баарын чогултту. Таттуудан таттуу эмне? Эгерде таппасаңар, баарыңардын башыңарды алам деп буйрук берет. Жан жаныбарлар туш-тушка чабанактап жөнөшөт. Арадан 6 күн өтүп, жаныбарлар кайрадан чогулушту. Дүйнөдө тооктун этинен таттуу эч нерсе жок деп түлкү жойпуланып, баштыгынан 3-4 балапанды алып чыгып, арстанга тартуулайт. Арстан ооз тийип жактырбайт. Дүйнөдө коңуздан таттуу эч нерсе жок деп кашкулак айтат. Коңуз-поңузуң менен жогол деп арстан аябай ачууланат. Таттуунун таттуусун таппагасаңар, баарыңарды башыңарды алам деп арстан ого өтөр, ачууланып, күрүлдөп, кыйкырып, бакырып өкүрүп үн салат. Жан жаныбарлар айласын таппай, эмне кылышты билбей турган кезде ары жактан
анда мындан аттап, аюу жонуна бир нерсени көтөрүп келе жатты. Жаныбарлар ага жол бошотуп беришти. Бунун эмне деп арстан аюунун челегин көрүп, бул деген бал болот. Дүйнөдө балдан өткөн таттуу нерсе жок. Балды жеген да арманда, жебеген да арманда деп аюунун шилекейи агып, балды арстанга көрсөтөт. Арстан бал челектеги балдан ооз тийип, "Апей, бунун аябай таттуу нерсе го?" дейт. "Ооба, бул аябай таттуу" дейт. Андан кийин экинчи жолу дагы ооз тиейин дегенде бал челектеги арылар чыгып, ызылдашып, арстанын бети башын көк ала кылып чагып салат. Бети башы көк ала болуп турган арстанды ары жактан атчан келе жаткан абышка көрүп калып, арстандан сурайт. Окуянын чоо жайын арстан айтып берет. Абышка бир аз ойлонуп туруп, демек арынын балы таттуу болгону менен анын уусу ачуу болгондугун айтат. Ар бир нерсе, ар ким эле өзүнүн тапкан эмгегин ар дайым коргогонго аракет кылат. Демек, дүйнөдө ар кандай нерседен дагы өзүнүн тапкан эмгеги таттуу экендигин айтат. Ошондуктан дүйнөдөгү эң таттуу нерсе эмгек. Эмгек менен тапканың таттуу болот деген сөз ошондон калган экен. Жомокту кандай түшүнгөндүгүңөрдү мен билип алыш үчүн ар бир топтон бирден окуучуну гүл бакчага чакырамын. Гүл бакчада гүлдөргө конуп жүргөн арылардын канатында жашырылган суроолор бар. Ошол суроолорго жооп беребиз. Жакшы жооп берген окуучу сөз түрдө бааланат. Биринчи акылдуу тобунан келе кой, Раида. Кийинки топтон даяр турабыз. Нурзина кел даярдан. Андан кийинки топтон Иса келе кой. Суроолоруңду оку. Арстанга айтылган абышканын сөзүн чечмелегиле. Дүйнөдө өзүң кылып жан териң менен тапкан ак эмгегиң албетте өзүңө таттуу болот. Өзүң анткени өзүң ага күйүп бышып, эмгек кылып даярданды. Эмне үчүн жаныбарлардын алып келгендеринин бири да жакпады. Себеби ар кайсы жаныбарлар ар башкача. Алардын өзүнө жага турган өзгөчө тамактары бар. Түлкүгө тоок жакса, кашкулакка коңуз жагат. Ошондуктан арстанга алып келгендердин бири дагы жаккан жок. Менеткеч адам кичине болсо да чоң күч анын колунан баары келет. Адам эмгек кылып аракеттенип, колума келет деп өзүнө ишенип эмгек жасаса, бардыгы колунан келет. Балдар, анда эмесе USAID-тын окуу керемет долбоорунун балдар адабият стратегиясы негизинде долбоордун электрондук китепканасы болгон Bloom Library'ден Коркок арстан аңгемесин силерге азыр окуп беремин. Джунгли күн жаркырап тийип турат. Жаныбарлар сыртта ойноп жатышат. Арстан, кел экөөбүз ойнойбуз, деди гепард. Кана, мага жете аласыңбы? Зоо деп качты гепард. Менин ойногум келген жок, мен жеңилип калам, деди арстан. Арстан менен ойночу, деди пил. Экөөбүз таш ыргытабыз. Бах, бах деп жөнөдү пил. Ойногум келген жок, мен жеңилип калам, деди арстан. Биз менен ойночу арстан, дешти маймылдар. Кана, кимибиз көп банан жей алар экенбиз. Ням-ням-ням, деди. Банандарын жеп маймылдар чуркап кетишти. Ойнобойм, анткени мен жеңилип калам, деди арстан. Арстан, кел экөөбүз мынтип секиребиз, деди жейрен. Зып, зып этип секирди жейрен.
Ойлогум келген жок. Мен жеңилип калам, деди арстан. Арстан, кел экөөбүз ойнойбуз, деди крокодил. Сүзүп жарышабыз. Чалп, чулп деген боюнча кетти крокодил. Менин ойногум келген жок, жеңилип калам, деди арстан. Крокодил пилден ашып кетип жатты. Крокодил алдыга озуп чыккан сайын пиляны кытыгылап, жырга ойноп жатышты. Охо деп кубалашып кетишти. Крокодил менен пил жарышып, сүзүп жүрүштү. Арстан крокодил менен пилдин сүзүп жүргөнүн карап, маанайсыз жалгыз отурду. Арстан, сен эмнеге капалуусуң? Деп сурады чычкан. Ойногум келген жок, деди арстан. Мен жеңилип калам. Арстан банандын кабыгын басып, тайгаланып кетти. Вуу деген боюнча зуулдап жөнөдү. Карасаңар, кандай жыргал, дешти жаныбарлардын баары. Арстан ойносо эле көңүлү дароо көтөрүлүп калды. Эми ал ойногондон коркпойт экен балдар. Демек чыгарма балдар эмне жөнүндө, кайсы жаныбар жөнүндө болду? Коркок арстан жөнүндө болду. Арстанга мүнөздөмө беребиз, Менеткеч тобу. Арстан коркок дагы акырында эмне болду? Кандай болду? Шаңдуу, шайыр болду. Боркер тобу окуянын айлампасын түзөбүз. Арстанды оюнга чакырган жаныбарларды катары ирети менен келип жармаштырып чыгабыз. Даярбызбы? Биринчи кайсы жаныбар келди эле? Тез келе кал. Андан кийин кайсы жаныбар келди? Пил, келе кой. Андан кийин кайсы жаныбар? Келе кой, тез. Бат-баттан келебиз. Андан кийин крокодил. Андан кийин чычкан. Демек биз окуянын айлампасын түзүп алдык балдар. Боркер тобу менен. Кол чабып коебуз. Балдар, силер чарчадыңарбы? Анда эмесе азыр эс алуу мүнөтүнө убакыт беребиз. Ордубуздан бардыгыбыз турабыз. Окуу керемет ырын бардыгыбыз чогуу ырдайлы. Балдар, окуу китебибиздин 81 бетинде жаңылмаштар бар. Жаңылмашта калтырылган сөздөрдү туура жазып, жана жаңылмай айтканга машыгабыз. Бул жерде барбагыла, барсаңар эгер, чагып алат, чагып алса арылар, бакыргыла деген сөздөр турат. Ушул жерде сызыкчага биз тиешелүү болгон сөздөрдү коюп, андан кийин жаңылмашты бат айтканга машыгабыз. Карайбыз. Бар биздин үйдө ары бар. Барсаңар эгер,
чагып ал. Демек тиешелүү болгон сөздөр арылар, барыңар деген сөздөр турат. Арылар жана барыңар деген сөздө эмнени байкадыңар? Бекзада? Созулма үндүүлөрдүн катышуусун байкадык. Эми ушул жаңылмашты бат айтканга машыгабыз. Бардыгыбыз чогуу кайталайбыз дагы. Биздин үйдө ары бар, бакыр барыңар, барсаңар үйгө барыңар, чагып алар арылар, чагып алса арылар, бакыргыла барыңар. Балдар, ким жатка айтып берет? Биздин үйдө ары бар, барбагыла барыңар, барсаңар эгер барыңар, чагып алат арылар, чагып алса арылар, бакыргыла барыңар. Абдулазиз. Биздин үйдө ары бар, барбагыла барыңар, барсаңар эгер барыңар, чагып алат арылар, чагып алса арылар, бакыргыла барыңар. Азаматсың. Биздин үйдө ары бар, барбагыла барыңар, барсаңар эгер барыңар, чагып алат арылар, чагып алса арылар, бакыргыла барыңар. Бүгүн баарынан эмне татуу жомогу тааныштык, ушул жомокту ролдоштуруп аткарып коелу. Кана келгиле. Каармандар ким болот? Мен Арыстан. Шамшар келе кой, Арыстан. Автор Нурзина келе кой. Автор Түлкү. Дагы чыгармада Кашкулак. Аю кел. Кашкулак. Абышка келе. Арыстан падыша болуп турган кезде бардык жан-жаны барларды чакырып алып мындай дейт. Дүйнөдө таттуудан таттуу эмне экенин билип келгиле. Эгер таба биле албасаңар, мен силердин баарыңардын башыңарды алам, деп буйрук берет. Бардык жаны барлар туш-туш катара кетишет. Арадан 6 күн өткөндөн кийин Арыстан жан-жаны барларды дагы чогултат. Арстанга толтура жаны барлар келип, ар ким ар кайсы нерсени таттуу деп чыгышат. Бирок Арстанга эч кайсынысы жакпай коет. Бул дүйнөдө тоок менен таттуу эч нерсе жок. Мына мен сизге атайын арнап алып келдим, деп Түлкү баштыгынан 3-4 балапан алып Арстанга берет. Жок, жаккан жок муну. Арстан жеп көрүп, бирок аны да жактырбайт. Кашкулак келип, комуздан таттуу эч нерсе жок. Комуз-помузуң менен жоголуп кетчи, көзүмө көрүнбөй. деп Арыстан жерди тепкилеп, катуу ачуусу келет. Ошол учурда ары жакты бери жакты аттап аю келет. Падышам, дүйнөдөн таттуудан таттуусу бул бал. Мына алып кеп көрүңүз. Bunun аябай таттуу турбайбы? Ооба, чын эле таттуу. Келиң алыңыз дейсизби? Деп Арыстан экинчи жолу балды жеп көрөйүн дегенде ичинен арылар чыгып, Арыстандын бети башын бүт чагып салышат. Арылар Арстанды чаккан соң аюну карышкыр түлкүнү кубалап жөнөйт. Жан-жаны барлар арылардан арам кутулуп кетишет. Арстандын бүт денеси кычышып, ал онтоп турган кезде Абышка келет. Абышка Арстандын окуясын угуп бүткөн соң ага мындай деп кеп салат. Сен арылардын ак эмгеги менен тапкан балын жеп койдуң, ошондуктан ал сени ачуу дарысын көрсөттү. Ар кимге өз эмгеги менен тапканы таттуу болот. Деп Абышка Арстанга айтат. Эмгек менен тапканың ар дайым таттуу болот деген кеп ушундан калган. Балдар, биз бүгүнкү сабакта баарынан эмне таттуу жомогу жөнүндө окуп түшүндүк. Туурабы? Эми үйгө тапшырма, чыгарманы окуп, түшүнүңөрдү айтып берүүгө машыгасыңар. Макалдардын маанисин
текстке карата чечмелейбиз. Эмгек ар кандай дарттын дабасы, эмгектен өткөн ырыс жок деген макалдар үйдөн чечмелеп келебиз дагы. Чыгарманы жакшылап окуп түшүнүп келебиз. Түшүндүңөрбү? Ооба. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакта топторду жана ар бириңерди бирден баалап чыгайын. Бүгүнкү сабакта мен акылдуу тобуна мен 2 бал челекти бермекмин. Себеби аябай сабакка активдүү катышты. Андан кийин мээnetkеч тобуна мен 1 бал челек, боорукер тобуна мен 1 бал челек менен сыйлайм. Бүгүнкү сабакта акылдуу тобу жеңүүчү болду. Сабакка активдүү катышкан окуучуларды дагы баалап коеюн. Бүгүнкү сабакта Раидага мен 5 деген баа коёмун. Аябай жакшы катышты. Бекзадага 5 коёмун. Нурзинага 5 деген баа коёмун. Абдулазизге 5 деген баа коёмун. Ошондой эле Айнускага 5, Элизага 5, Исага 4, Алиханга 4 деген баалар менен бааладым. Бүгүнкү сабакта негизинен акылдуу тобу жеңүүчү болду. Кол чабып коебуз. Бүгүнкү сабакта балдар биз баарынан эмнет аттуу жомок аркылуу эмгекчиликке, эмгек кылганга, жалкоо болбостон ар дайым мээнет кылып, өзүбүз нан таап жегенге үйрөнөбүз. Бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Ооба. Анда эмесе сабак жаккан болсо, саламатта калгыла.